Саламатсыздарбы, назарыңыздарда УТРК Сүккөлдүн кезектеги жаңылыктар түрмөгү. Аны бүгүн мен Гүлбарш Молдоева алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. 2 окуучу каза таап, бир нече бала жабыркады. Мектептеги эркетчилик жана чоң сунуу маселеси кайрадан күн тартибинде. Облус аймагындагы мектеп окуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Ош шаарында адам урдап, ийри суммадагы акча каражатын талап кылгандар кармалды. Тескей жээктеги Тоң Чилдеси фестивалы уюштурулду. Фестивалда улуттук кийимдер, оюндар, бүркүттөр жана тайгандар менен аңчылык көрсөтүлүп, манас эпос айтылды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин ишинин алкагында мамлекеттик администрациялардын башчыларынын, акимдердин жана шаар мэрлеринин психологиялык сапаттарын аныктоого багытталган мультипсихометрикалык тестирөө жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, мамлекеттик кызматтын потенциалын жогорулатуу жана коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга квалификациялуу, кесипкөй жана чынчыл адамдарды тартуу маанилүү. Мультипсихометрикалык тестирөө адамдардын психологиялык жана психофизиологиялык сапаттарын, ошондой эле алардын кесиптик потенциалын баалоого мүмкүндүк берет. Сыноо процессинде адам фактары минимумга түшүрүлүп, жасалма интеллекттин жардамы менен психологиялык портрет түзүлөт. Бул тестирөө мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилик кызматтарга ылайыктуулугун аныктоого, командадагы психологиялык туруктуулукту, чыр-чатакка тенденцияны аныктоого, ошондой эле депрессиянын белгилерин аныктоого жардам берет деп айтылат маалыматта. Ош шаарында адам урдап, ийри суммадагы акча каражатын талап кылгандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Шектүүлөрдү кармоо иштери Ош шаардык ички иштер башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Маалыматка караганда 16 январда Шоноев көчөсүндөгү Ак Тилек Кичи районундагы шаардык оорукананын жанында Део Тика үлгүсүндөгү автоунаа менен белгисиз адамдар жарандарды күч колдонуп унаага салып, белгисиз тарапка алып кетишкен. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жаранды урдап кеткендердин бири 1990 жылы туулган жана 2 адам 1991 жылы туулган жарандар экендиги аныкталды. Алар урдалган жарандарды өзгөн районуна карай алып кетишип, 2 сутка бою кармашкан. Кармоо мезгилинде кылмышкерлер урдалган жаранды мобилдик капчыкка 190 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын которууга мажбурлашкан. Аталган факты боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 146-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында кылмышкерлер кармалып, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Акыркы күндөрү мектеп окуучулары арасында эркетчилик маселеси өзүнүн залакасын тийгизип, өлкө боюнча жыл башынан бери 2 өспүрүмдүн өлүмү менен коштолду. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шек саналып, ушул эле мектептин 9 классынын окуучусу кармалган. Ал эми өткөн аптада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да Мушташта окуучунун өмүрү кыйылды. Нарындын Жумгал районунда да 2 бала чатакташып, бири жараталды. Баткен шаарында болсо өспүрүм тең тушун бычактаган окуя катталды. Биринин артынан экинчиси ачыкка чыккан мындай көрүнүштөр мектептеги эркетчилик жана чоң сунуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Ысык-Көл облусунун аймагында өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу багытында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу кабарчынын кийинки сюжети. Мектеп рекети коомчулуктун көйгөйү. Акыркы кездерде мектепте окуучулар бири-бирине кылган үстөмдүк, акча талап кылууга байланышкан фактылар көп кездешүүдө. Өкүнүчтүүсү бул көйгөйдүн айынан кээде жаш өспүрүмдөр жайрап калууда. Силер кимсиңер? Сигектер. Катуураак, Сигектер. Короче, жигиттер, эртеңки 1000 сом тууп койгула. Туңарбы? Туңму дейм. Сүйлөбөйсүң? Кыргызстан боюнча өспүрүмдөрдүн 2,6% эркетчиликтин айынан жабыркаган.
Акыркы 10 жылда суицид мүнөздөгү жүрүм-турум 22,6%га көбөйгөнү белгиленген. Мектеп ракетчилиги коркунучтуу эң оор көйгөйлөрдүн бири. Бул көрүнүш мектеп жашоосундагы балдардын психологиясына терс таасирин тийгизип, алардын өнүгүүсүнө жана келечегине коркунуч туудурат. Биз эми чоң жашоого аттандык деген учурда камакка алынып калган эмне деген азап. Эки тараптын ата-энеси эмне деген азыр азапта турат. Ошол уруп алган бала эч ойлогон жок да. Балдар ошол менен силер аябай туура эмес, ой жугуртуңар кыскараак болот экен да. Бир жолу уруп койгондон эчтеке болбойт да. Бирок урматтуу балдар, ар бир адамдын да чекесине жазылып турган жок да. Мунун жүрөгү ооруйт, мунун зрениясы начар, туурабы? Маңдайын эч ким жазып албайт да. Же мунун бөйрөгүндө бир оорусу бар деп эч ким маңдайына жазып алып сабакка келбейт. Эгерде сени баягы өзүнүн улуу балдар же башка мектептин балдары келип уртокмакка алып акча салык салса эмне кыласың? Азыркы замандын талабы боюнча биз деген эчтекеден уялбай, эчтекеден коркпой, биз өзүбүздүн класс жетекчилерибизге, ата-энебизге жана милиция кызматкерлерине айтышыбыз керек. Ал нерседен эч кандай уялбашыбыз керек. Анткени бул нерсе уланса, биз деген чоң кесепеттерге келип калышыбыз мүмкүн. Бул система менен биздин өзүбүздүн оюбуз, эчтекени айта албаган нерсе психологиябыз башыбызда, өзүбүздүн психологиябызда жазылып калат. Ракетчилик балдардын арасында салык катары кабыл алынган мүнөздөгү талаптар менен башталат. Бала эч кимге айтпашы керек деп коркуу жана шектенүү менен жашайт. Эгер ал бул жөнүндө ачык сөз кылса, саткын аталып чөйрөсүнөн четтетилет. Кейиштүүсү азыр республика аймагында ушундай бир балдар арасында топтош мушташуу, балдар арасында зомбулук, мындайча айтканда буллинг болуп, баягы балдардын өмүрүнүн кыйылышы менен дагы коштолуп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошол себептен Ысык Көл облусунун аймагында дагы атайын тескемелер менен биргеликте атайын тапшырмалар коюлуп, ушул учурларды алдын алуу багытында ишти күчөтүү боюнча бардык эле алдын алуу субъектилерине тапшырмалар коюлууда. Здесь, как всегда, несколько факторов играют. Балдардын мектептеги чоң сунуусуна алардын ата-энеси, айлана чөйрө, алардын көрүп, угуп жаткан бир нече факторлору кирет. Азыркы күндө алардын көрүп жаткан кино тасмалары жана башка мыкачылыкты камтыган роликтер дагы таасир этет. Бүгүнкү күндө интернеттин дагы бардыгына ачык болгону ушунун бирден бир себептери. Алардын жаш, аң сезими ар кандай агрессияны бат эле өзүнө тутуп алат. Таких жестоких. Мындай эрежелер мектептерде калыптанган кылмыш дүйнөсүнүн мүнөздүү белгиси болуп, балдардын бири-бирине болгон ишенимин жоготот. Чоң сунуу алардын социалдык байланыштарын бузуп, жаман таасир этет. Мектеп жашынын балдары мындай коркунучтуу шарттарда өздөрүнүн кыйынчылыктарын айта албай, жалгыздыкта жана депрессияга душар болууда. Азыркы учурда өзгөчө биздин жаш муундарда ушул зордук, зомбулук жана ошондой эле буллинг жана кибербуллинг боюнча бул тема өзгөчө күч кубатына толуп турган кези десем болот. Бул эң биринчиден психологиялык жактан жаш балдарга өтө эле терс залакасын тийгизет десем да жаңылышпайм. Анткени эң биринчиден жаш балдар өзүнүн оюн эркин айтуу боюнча жөндөмүн жоготуп алат экен. Жана ошондой эле жалтанчаак жана коркок болуп калат экен. Бул кийинки келечекте ушул жаш буындардын тагдырына балта чаап коюшу мүмкүн десем да болот. В наши дни тема школьного буллинга. Азыркы убакта мектептеги буллинг жана ракетчилик өтө орчундуу маселелердин бири. Ага көптөгөн окуучулар кабылып, андан жабыркап жатышат. Биринчи эле чоң сунуудан кайсы бир окуучунун кийим-кечесин, телефондорун алып алып, бербей койгон учурда уур токмок алып, психологиялык жактан басмырлашат. Бул албетте аябай өкүнүчтүү. Бирок биздин мектепте мындай учурлар болбош үчүн бардык аракеттерди жасайбыз. В первую очередь наша школа часто проходит. Бүгүнкү күндө мектептерде бул көйгөйгө каршы күрөшүү үчүн ар кандай программалар жана чаралар кабыл алынууда. Бирок бул маселени чечүү үчүн коомчулук, ата-энелер жана мугалимдер бири-бири менен тыгыз кызматташып, балдардын коопсуздугун камсыз кылышы керек. Ракетчиликтин кесепеттери чоң, андыктан бул көйгөйгө көңүл буруу биздин келечегибиз үчүн абдан маанилүү. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Мына ушундай эле иш-чара Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борборунда дагы уюштурулуп, зордук, зомбулукту алдын алуу, балдарга карата ырайымсыз мамилени жоюуга багытталган ачык сабак өткөрүлгөн. Оған ардагерлер менен биргеликте уюштурулуп, коомдо актуалдуу болуп жаткан буллинг жана зордук, зомбулук маселеси талкууланды. Өлкө аймагында зордук, зомбулукка кабылган балдардын көрсөткүчү жогорку пайызды түзөт. Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борбору бул багытта атайын иш-чара уюштурду. Оган ардагерлер менен биргеликте коомдо болуп жаткан, анын ичинде мектеп курагындагы көйгөйлүү маселелерге токтолушту. Коомузда, өлкөбүздө болуп жаткан буллинг, зордук, зомбулук
көйгөйлөрү жөнүндө болду. Бул көйгөйдү ошо ооган ардагерлер менен биргеликте окуучулардын кызыккан суроолоруна жооп ала алдык. Жана ардагерлерден жакшы кеп кеңештерди угуп, биз өзүбүзгө ошол азыркы көйгөйдү кантип жеңебиз, кандай болгондо ушул көйгөйдөн чогуу баарыбыз биргеликте ушул көйгөйгө каршы туруп, ушул жоюп кетебиз деген максатта иш-чараны алып бардык. Күн санап көбөйүп жаткан зордук зомбулукту алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Алардын түрлөрү жана ага кабыл албоо жолдору өспүрүмдөргө ачык сабактын жүрүшүндө кеңири маалыматтар берилди. Окуучулар болуп жаткан көйгөйлөргө кайдыгер карабай активдүү катышышып, өз ойлорун эркин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле окуучулар үчүн даярдалган видео тасма көрсөтүлдү. Слабый балдарга күчүн көрсөтүп, өзүнүн даражасын көтөрүү үчүн көрсөтөт. Экинчиден, ар бир эле бала өзүнүн үйүнөн, мисалы, өзү ата-энеден көргөн буллинг жана зордук зомбулукту көрсө, ал ошол зордук зомбулукту мектептен дагы жана көчөдөн дагы көрсөтөт. Ошондуктан эң биринчи буллингди токтотуу үчүн үйдөн башташ керек деп ойлойм. Иш-чаранын алкагында ооган ардагерлери кеп кеңештерин беришип, жаштарды сабырдуулукка, бири-бирин сыйлоого жана ынтымактуулукка чакырышты. Мындай жолугушуулар окуучулардын жүрүм-турумун жана сергек көз карашын калыптандырууга чоң салым кошот. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Алтын тамга тестирлөөсү жоюлат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Доктор Кендирбаева Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде билдирген. Депутат Гүлкан Молдобекова алтын тамгадан орун албаган мектеп директорлору иштен алынышы канчалык туура деген суроо узаткан. Кендирбаеванын айтымында тесттердин жыйынтыгына карата мектеп директорлорунун ишин баалоо туура эмес. Бул мектеп жетекчилерине карата басмырлоо. Анткени жакын арада алтын тамганы алып салабыз. Ал бир жакка өтүүгө жардам бербейт. Кызыл аттестат жана жалпы республикалык тестирлөө каралат. Ал эми айрым облус жетекчилерин ЖРТ жана алтын тамга тестирлөөсүнөн жакшы натыйжа көрсөтпөсө иштен алынат дегени аша чабуу. ЖРТ бул жогорку окуу жайларына өтүүдөгү коррупциялык тобокелдиктердин алдын алуу экени жобосунда да жазылган дейт Кендирбаева. Министр ЖРТ тапшыруу ыктыярды экенин эске салып, анын жыйынтыгы билимдин сапатын аныктабай турганын кошумчалаган. Алтын тамга тести 2011-жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп, окуучулардын сабакты канчалык өздөштүргөнүн баалап келген. Аналган окуучу экзамендерден бошотулат. Тестке бардык сабактардан эң жакшы алган 10-11 класстын окуучулары катыша алат. Кыргызстанга Швейцария менен Чехиядан асыл тукум букалар келет. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан Швейц, Симментал жана Абердин Ангус породасындагы 8 баш буканы сатып алууга каражат бөлүнгөн. Бул букалар тукум алуу үчүн алынып жатат. Мындай породалар өлкөдө буга чейин болгон, бирок алардын сапатын сактоо үчүн дайыма жаңыртып туруу керек. Букалар тукум берүүчү букалар болуп саналат жана алардан алынган уруктар тондурулат. Алынган уруктар жасалма уруктандыруу жолу менен республиканын ири мүйүздүү малдарынын асыл тукумдук сапатын жакшыртуу үчүн колдонулат. Натыйжада эт жана сүт өздүк наркы төмөндөп, азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Асыл тукум букаларды алып келген жеке тараптар алардын уругун 1500 сомдон 2000 сомго чейин сатып жатса, ал эми мамлекет элге 300 сомдон сата турат. Бул абдан арзан жана асыл тукум мал баккан фермерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болуп саналат. Ысык Көл облусунда улуттук баалуулуктарды аздектеп, аны жайылтуу жагы жакшы жолго коюлууда. Алгачкы жолу уюштурулуп жаткан Тоң Чилдеси фестивалы да дал ушул улуттук көчмөн маданиятыбызды жандандырууга, ошондой эле аймактагы этнотуризм мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде таңазалоого багытталган. Фестивалда улуттук кийимдер, оюндар, бүркүт жана тайгандар менен аңчылык көрсөтүлүп, манас эпосы айтылды. Тоң Чилдеси фестивалы кыргыз элине таандык баалуулуктарды даңазалоо менен этнотуризмди эл аралык деңгээлге чыгаруу максатында алгачкы жолу уюштурулду. Кышты узатуу жана көктөмгө даярдануу жөрөлгөсүн утурлай көчмөн маданиятын кийинки муунга жайылтуу колго алынган. Бул фестивалды уюштурган негизги максатыбыз ушу элди кышкы туризмге дагы тартып, ошол менен бирге кыргыздын каада салт үрп адатын, кыргыз көчмөн калкы кышында кандай жашоону көргөн, ушул максатта мындан кийин салтка айлантып, Чилде фестивалын көпкө чейин узартабыз деген максаттарыбыз бар.
Фестивалдын көркүн салбуурун оюндар ачты. Этноспорттун түрлөрү боюнча мелдештер да орун алды. Буга жергиликтүүлөр гана эмес, четтен келген коноктор да кызыгып катышты. Кыргызстандын жаратылышына кызыгып атайын көрөйүн деп келгем. Бул фестивалга туш болуп калганыма абдан сүйүнүп жатам. Кыргыз эли мага аябай жакты. Меймандос келишет экен. Ошондой эле каада салты маданияты да келген ар бир адамды кызыктырат десем болот. Эмкиде досторумду да бул жака ээрчите келейин деп атам. Тоң шилдеде баягы үшүп жөн эле жата бербестен ошо ишкерлерди чакырып, саякатчыларды чакырып, ушу туризмди өнүктүрүү максатында алгачкы фестиваль өтүп атат. Буюрса жакшы деңгээлде, элдин маанайлары жакшы. Көл аймагы көркөм кол өнөрчүлүктү да аздектеп келет. Иш-чарага аймактын уус чеберлери өз колунан жаралган кийиз буюмдарын ар кандай кооздуктагы эмгектерин алып келип көргөзмөгө коюшту. Шырдактын, дорожка, ушундай көп нерселер жасайбыз. Туризмди өнүктүрөлү деп биз ага салым кошуп, талыкпай эмгектенип атабыз. Көлдөн тиги бешикти алып чыгып келаткан кезиде тоолор, мына ысык көл болуп баары чагылдырылганда, дагы ушундай көп фестивалдар болуп турса, ошо кол өнөрчүлөргө жакшы экен. Жасаган оокаттарыбызды туристтер көп кызыгып алып атышат. Мен ушу таза жиптерден балдардын оюнчуктарын түйөмүн. Оюнчуктарым балдардын баарына жагат. Дайыма ушундай ярмаркаларга чыгам. Мисалы үчүн момундай куурчактарды түйөм. Таза, буларды жууса эчтеке болбойт, таза, сынбайт, жыты жок. Фестивалдын Тоң районунун Шатылы Боз үй шаарчасында тоо коюнунда өткөнү дагы жөн жерден эмес. Бул улуттук баалуулуктарды гана жайылтпастан, өлкөнүн кооз жаратылышын туристтик багытта даңазалап, чет элдиктерди тартууга өбөлгө болот. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Ооган согушунун аяктаганына быйыл 36 жыл. Ага карата жерлерде эскерүү иш-чаралары өтүп жатат. Тоң районуна караштуу Ак Сай айылында Ооган согушунун ардагери Таалай Токталиевдин жаркын элесине арналган волейбол боюнча мелдеш өттү. Иш-чара Ооган ардагерлерин эскерүү менен бирге спортту өнүктүрүүгө салым кошууга багытталды. Таалай Токталиев Ооган согушунда ата мекен үчүн эрдик көрсөткөн баатырлардан бири. Бала кезинен спортко жакын болуп, өзгөчө волейболду ойногондо жактырчу экен. 2 жыл мурун бул дүйнө менен кош айтышкан. Анын эмгегин эскерип, өспүрүмдөргө тарбиялык жактан үлгү болсо деген тилек менен үй бүлөсү дал ушул мелдешти өткөрүүнү демилгелеген. Жылыга ушул жолдошумду эскерүү катарында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Тоң району боюнча волейбол, ветерандардын волейболун өткөрүп жатабыз. Ушу жолдошум абдан камкор ата эле, сүйүктүү жар, адамгерчиликтүү, улууга да, кичүүгө да бирдей жүргөн жакшы инсан эле. Ошонун жолдошумдун жолун улап балдары артынан, үй бүлөсүнүн атынан ушундай иш-чара уюштуруп жатабыз. Данышман, биздин насаатчыбыз, биздин коргоочубуз эле. Өкүнүчтүү болуп турат, бирок ошентсе дагы мына айыл элине барктуу, жакшы адам экен, бизге жакшы тарбия бериптир. Маркум Таалай Токталиев камкор ата, үлгүлүү инсан жана мекен үчүн жанын берген патриот катары элдин эсинде калды. Аны менен бирге спортту өнүктүрүүдө дагы өз салымын кошкон. Таалайбек менен 2 жыл Ооган жеринде кызмат өтөдүк. Ошо Таалай менен мен 8 классыман баштап Тоң районунун спорт оюндарында дайыма волейбол оюнун ойноп, чогуу ойноп жүрчү элек. Кудай туш келип, мына экөөбүз армияга да бир бардык. Ушу Тоңдон Бөкөнбайдан кеткенбиз. Сибирге бардык, Сибирден 2 айдан кийин Афганга алып кетти. Ошону менен 2 жыл бою Афганда служба эттик. Ооган ардагеринин жаркын элесине карата уюштурулган мелдеште 18 жаштан 65 жашка чейинки район тургундары күч сынашты. Мелдеште ар бир оюнчу калыстардын сынынан өтүп, күчтүүлөр жеңишке жетишти. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, кубок, медаль тапшырылды. Ал эми бул мелдеш келерки жылы Ооган ардагеринин эскерүү менен бирге жаш муундарды спортко тартуу максатында уланары белгиленди. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району.
Ысык Көл облусундагы банк кызматкерлери арасында 3-чү рет турнир өткөрүлдү. Ага район шаарлардан жалпы 8 команда катышып, спорттун волейбол түрүнөн таймаш болгон. Ар бир команда кызуу даярдыкта келишкен. Уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу сыйлыктар, алдыңкы орунга ээ болгон командалар үчүн кубок, медалдар да даярдалган. Кезектеги банктар арасындагы спорттун волейбол түрү боюнча турнир Каракол шаарында болуп өттү. Мелдеш 3 жылдан бери жыл сайын уюштурулуп, салтка айланган. Бул жолу Кыргызстан коммерциялык банкы тарабынан уюштурулду. Быйыл 3-чү жыл өткөзүп келатабыз. Былтыркы турнирде ошо М-банк чемпион болуп кубок тутуп алганбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул өтмө кубок болуп эсептелет. Ошо быйыл 2025 жылы М-банк ушу банктардын башын бириктирип, Каракол шаарында ушу волейбол оюну боюнча өтмө кубоктун турнирин ушу мекенди коргоо күнүнө карата дагы уюштуруп жатат десем жаңылышпайм. Спорттук турнир облустук деңгээлде өткөрүлүп, район шаарлардан келген жалпы 8 команда катышты. Ар бир команда жогорку даярдыкта келишкен. Өткөрүлгөн спорттук мелдештин негизги максаты банктар арасындагы ынтымакты бекемдөө жана ден соолукту чыңдоого багытталган. Бүгүнкү оюн аябай жакшы деңгээлде өттү. Аябай мындайча профессионал болбосо дагы бул Ысык Көл деңгээлине жараша бул жакшы оюн болду. 3-чү жолу өтүп жаткан салттуу турнирде атаандаштык жогорулаганы белгилүү болду. Оюнга уюштуруучулар тарабынан акчалай сыйлыктар, кубок, медалдар коюлган. Мелдештин соңунда 3-чү орунга Компаньон банкы, 2-чи орунга Бакай банкы, ал эми 1-чи орунга Кыргызстан банкы татыктуу болду. Ийгилик Талгат уулу Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Күндүн орнотто жаңылыктарына назар салдыңыздар. Амандыкта көрүшөлү.